Ассаламу алейкум туғандар. Азыркы чыгарылышта Россия жарандыгы бар адамдарга арналган арзан үй сурап аткандарга 210 миң рубль баасы сурап атат. Ошол үйдү бирок Кыргызстан жарандыгы бар адамдарга болбойт, бул жарабайт, себеп ал чегарага жакын жайлашкан деп эсептелет. Бирок менин айылымдан бир 10-15 мүнөттүк жол жүрсө жетет ал айылга. Ал айылда мектеп бар, мал чарбачылыкка өтө оңайлуу, үй өтө сонун жерде жайлашкан, чеке жерде. Көрүңүздөр, балким сиздерге жагып калат. Баасы 210 миң. Daha bir kaytalap кетейин. Жарандыгы РФ бар адамдарга тура келет. Россия жарандыгы бар адамдар. Ошону көрүңүздөр. Кимге жакса, ошону бир видеосу азыр уланып кетет. Ушул видеого уланып кетет. Ассаламу алейкум тугандар. Дагы мен айылыма жакын жайлашкан айылдан бир үйдүн жарым үйү сатууга чыгып атат. Кирпичный үйдүн жарымы. Ошондо мындай двору бар экен. Кенен экен, чындап айтсам кенен. Достор, двору кенен экен. Биягы тала, мына биздин жол. Ана талбалар турган. Биздин айылга кетип аткан жол. Артында таласы бар, өзүнө жараша жайыты бар экен булардын. Мына башка бирөөлөрдүн жери. Биякта жашайт бирөө. Достор, биякта жашайт бирөө. Мына бөлүгүнү сатып атат, достор. Ушу бөлүгүнү сатылат. Биягы терезеси жыгачтан болгон. Кошунасы пластик коюптур. Биягы кенен экен да мынантип. Достор. Мына кире бериш окшойт. Кире бериши биягы башка бирөөнүкү. Участкасы биягында, артында участок, достор. Участок кичинекей эмес, чоң эле экен. Канча кааласаңыздар нары кете берет. Документ боюнча менимче 20 сотиктай бар. Бирок артында бош жерлер көп. Ошол жерлерде ушул имараттар ушул үйгө караштуу экен, достор. Тигиниге чейин. Бул гараж дейт. Эми бул эски кубаланып жатайын деген сарайды только материал катары иштетсе болот. Башында биздикилер билет, кандай кылыш керек. Кыйшык мыкты дагы түздөп, кайра кагып коет биздикилер. Булар урут берет. Это соседкин, да, получается? Ана шу толугу менен сарай карайт экен буларга. 20-25 метрдей бар экен. В принципе, если администрации поговорить, взять в аренду, там дальше можно? Ну это уже, да, можно, думаю, я думаю. Она же сейчас там никто не пашет ее, там вот эта часть. Нет, здесь у нас, видите, скот прогоняет. Вот только скот прогоняет. Да. Для прогона скота, думаю, там останется там чуть-чуть, если взять, договориться в аренду. А паи были у тети Нины, она кому? Она же вам продает. Наверное, сама продает. Да. Мы у Валеры что? Да? А она говорила. Я не знаю, кому она продавала. Ну, она продавает. Ну, понятно. Ну, у тебя же документов нет? Үйдүн жерлери да болгон экен, бирок тилекке каршы жерлерин сатып салыптыр. Жерлер сатылып кеттир, достор. Жерлери кандай баягында чоң гектар жерлер сатылып кеттир. Эми бул 99% сатылып кеткен болот. Мен ушунча үй сатылгандан бери 3 эле жер чыкты. Ал жерлерин дагы биздин туугандар сатып алды азыр. Алда жерлер бар. Ошо бир жер турат, ал Алтынбек деген бала алам деген. Бурса ошол балага ошол жердин документтерин даярдап бурса беребиз. Кирпичный үй экен, мына малина өспөйт дегендерге, достор. Бул малина -35тер, минус өткөндө 40ка чейин турган. Өлгөн эмес, достор, мына караңыздар. Ичи жап-жашыл турат. Көрдүңөрбү? -41, -45 туруктуу бул.
Малина туруктуу, бул жапайы. Бул малина Кыргызстанга барып, кээ-биркилер айтат, акылдуу болуп өздөрүнчө, бул суукта өспөйт. Кыргызстанга малина ашууга баргыла. Чычкан сайдан көрсөңөр, жапайы малина бар. Ал сиздерден да мурун өздөрү өсүп чыккан табигый малина ал. Значит, генетический малина туруктуу болот любой минустарга. Минус 60 болсо дагы туруктуу болот малина. Өсө берет. Өзүнү өзү эме кылат да, кандай десем, селекция кылат да, адаптация кылып. Достор, үй ушундай акыбал, кирпичный силикатный үй. Арзан үйлөрдө сурап аткандарга ушул арзан үй жакшы. Үйдүн ичи ушундай экен. Достор, Мы сами пробивали. ушундай печкасы бар экен. Русская печь салынган экен, достор. Ушинтип русская печь салынган экен. Ичинде печкалары бар. Тандырга окшоп мына самсыларды пишире бересиздер, достор. Мына ичинде кадимкидей турат. Бул прихожкасы экен. Баягы кирпичный үйдүн прихожкасы. Мындай акыбалында экен. Могу жерде дагы печка бар экен. Бул үйдү жылыта турган печка экен. Паровой отоплениясы менен. Ичиндеки электроплитасы бар экен. Мечта деген бул кухня экен. Мына кухня, достор. Кухня. И мына комната. Мына комната. Бир комната экен да. Кухня, бир комната экен. Буну ушул үйдү чындыгы полдом деп айтса болот экен. Полдом деп айтса болот экен. Ушул үйдү чыныгы полдом деп айтат экен, достор. Могу жерде потолок негедир түшүптүр да. Там башыда бир аз проблемасы барбы, бирок мага көрүнбөдү. Эми отопление жок болсо ушундай болот да, достор. Мына комната, эгерде сиздерге кызыктуу болсо, албетте ушул